саламатсыздарбы? Дагы бир жолу карабаңыздар, урматтуу кесиптештерим. Жаңы окуу жылынын башталышы менен баарыңыздарды куттуктайм. Жаңы дем, жаңы күч менен иштейм деп келиңиздер баардыгыңыздарга ишенем. Анан азыр алгач маалымат эле берем, акыл үйрөтүүдөн алысмын. Анткени араңыздарда мени окуткан мугалимдер, мыкты мугалимдер дагы барсыздар. Бул мен айтканым балким жаш мугалимдерге. Демекчимин алдыда ошол сиздерге пайдаланып ушул мугалимдеримди бир ыраазычылык билдирип коеюнчу. Өзүмдүн окуткан 2 мугалим отурат, Назгүл эже Казакова. Анан Динара эже менин мугалимдерим. Моя турумда жазылып калды. Мектебине биринчи. Азыр менден суракка, эч жака көңүл бурбай жакшы нерсе алам дегенде баш бармактарыңыздарды көтөрүңүздөрчү. Баш бармактарыңыздарды бат-баттан көтөрөбүз, баш бармактарды көтөрөбүз. Баш бармакты көтөрөбүз, баарыбыз көтөрөбүз. Көтөрүп, баш бармакты айрым эле мугалимдер көтөрдү. Мени сурап сөйлөп көтөрөбүз. Азаматсыздар, эми бул форумда аябай көп нерсе маалымат берилди. Бирок бизге кыргыз тилге тиешелүү маалыматтар аз. Ал боюнча азыр доклад беремиз, ушул билдирүүдөн кийин кичине маалымат берип кетейин дагы толуктап. Бирок ошо сиздерге пайдалуу болот деп бир нерсе менен бөлүшүп атам да. Сабакты силер даярдоодо эмнеге көңүл бурасыздар? Эң биринчи эмне кыласыңар? Сабактын жакшы болсун деп туруп эмнеге киришесиздер? Максатына дагы. Эмне даярдайсыңар сабакты жакшы болсун? Көргөзмө куралдар менен тапшырма, эми тапшырма даярдап. Мунун баардыгы жакшы, кызыктуу оюндар. Мунун баардыгы жакшы, бирок эң негизги нерсе бул мамлекеттик стандарт. Ушул араңыздарда мен мамлекеттик стандартты аябай жакшы билип, өздөштүрүп окуп чыккан дегендер кол көтөрбөйчү. Мен аябай бүт жерин бүт чекитине чейин азыр айтып бере алам, мен сабагыма да пайдаланам дегендер. Эжекелер кол көтөрүңүздөрчү. Мен жакшы билем мамлекеттик стандартты дегендер. Мына бирөөдө жок болот. Демек анда сабактарыбыз жакшы эмес болот. Эң негизгиси бул биздин компас коюп, жол көрсөтүү нерсе бул документ болуш керек да. Ошол мамлекеттик стандартты жакшы билбесек, анда сабагыбыз жакшы болбойт. Ошондуктан эжекелер бүгүн барып 13 эле барактан турат мамлекеттик стандарттар. Ошону окуучу позициясына түшүп алып, жакшылап окуп чыгабыз, ар бирин карап туруп. Эгер мамлекеттик стандартты билсеңиздер, сабак курс болот. Мыкты сабак болот. Өзүңүздөр мыкты мугалим болосуздар. Бул менин эң негизги сырым. Ошонун эң аягында так киреш нерсе жетишпейт да. Жок, аны 13 баракта, 10 баракта окуй албайм десеңиздер, эң аягында ушундай алкактар. Ошону окупайсыздар. Ушул жакты карасаңыздар эле бүт компетенттүүлүк турат. Компетенттүүлүк деген эмне? Компетенттүүлүк деген. Баарыбыз айтып атабыз, компетенттүү балдар тәрбие алышыбыз керек. Компетенттүүлүк бул алган билимин турмушта пайдаланып, жеңил эле карасаңар, алган билимди бизден алган нерсе турмушта пайдалана алса, ал компетенттүү окуучу болот. Ошол компетенттүүлүк мына бизде жаңыртылды, мына аябай көп болчу мамлекеттик стандарт. Азыр 13 барак эле окуган. Ошондо кыскартылып берилип атат. Анан мында деген 3 билесиңер, 3 компетенттүүлүк бар болчу. Азыр 4 кылып кошулат. 4-үнчү кошкону эмоционалдык, инсандык компетенттүүлүктү кошту да 4-үнчүсү. Айырмасы эмне? Мурунку стандарттан азыркы стандарттын айырмасы эмне десе, эмне болуптур? 4 компетенттүүлүк болгон экен, 4 компетенттүүлүк болду. Анын ичинде бизге эмоционалдык, инсандык компетенттүүлүктү кошушту. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, 2 өзгөчөлүгү бар. Бул жакта мурда маалыматтык компетенттүүлүк деген болсо, азыр болсо ошого саналиктик деп кошуп берет. Демек, ушул компетенттүүлүккө негиздеп туруп окутушубуз керек. Биринчи, мына компетенттүүлүктүн биринчиси таанып билүүчүлүк, ишмердүүлүк, компетенттүүлүк деп турат. Барасыздар, алкакты, ар бир мамлекеттик жана предметтик стандартты сөзсүз чыгарып алдыңыздар. Биринчи компетенттүүлүк. Таанып билүүчүлүк деген бул биз баланын ой жүгүртүшүбүз керек. Ой жүгүртүүсү күчтүү болгон, функционалдык сабаттуулугу жогору болгон, ар кандай анализдей алган, жыйынтык чыгара алган, ушундай ыкмаларды беришибиз керек сабагыбызда. Кандай деп ойлойсуң? Эмне үчүн? Кана тетиги бул жакта ашыкчасын тапчы деген сыяктуу тапшырмаларды берсек, биз кайсы компетенттүүлүгүн жогорулатат экенбиз? Таанып билүүчүлүк. Көргөндөр эсиңерде калдыбы? Биринчи компетенттүүлүк эмне экен? Таанып билүүчүлүк. Карасаңар, таанып билүүчүлүк.
нерсени билген окуучуну, ой жүгүрткөн окуучуну танып алсак биз биринчи компетенттүүлүктү өнүктүрөт экенбиз. Экинчи компетенттүүлүк социалдык, коммуникативдик компетенттүүлүк. Коммуникация, азыркы башкы нерсе коммуникация. Бир жактан бири-бирибиз менен пикир алыша билүү. Бирөөнүн айтканын кээ бир окуучулар түшүнбөй урушуп кетишеби, ошол нерсенин бүт бардыгын эгер туура маалыматты бере алсак, кайра ошону жакшы түшүнө алсак, пикир алышыбыз жакшы болсо эмне болот экен аны? Кайсы экинчиси? Социалдык коммуникативдик. Биринчиси кайсы экен? Экинчиси социалдык коммуникативдик. Ал ошол жактан коомдо жүргөндө ал пикир алышууда, кызматташа алууда, кызматташа алуубузун жөндөйт экенбиз. Буга кандай тапшырмалар берсек болот? Кандай тапшырмалар берсек болот буга? Мисалы, окуучулар топто иштетебиз. Топто иштейбиз, алар бири-бири менен сүйлөшүп, ал баары бир ортодо эмне болот аларда? Коммуникация жүрөт. Кайсыны кылайын, эмнени кылайын деп, же болбосо жүк таштетип коебуз. Ошол же болбосо өз алдынча туруп алып, сүйлөтөбүз, өз оюн айттырабыз, коммуникациясын жоготабыз. Ушундай тапшырма берип туруп, экинчи компетенттүүлүктү жоготуп койсок болот. Эми үчүнчү, жаңы бошотпайбы? Эмоционалдык, инсандык компетенттүүлүк. Эмоционалдык, инсандык десе бизде азыр эмоция билдирет окуучулар, мисалы болот да, азыр көп болот ал сиздерде, бир нерсе айтсам сөзгө тура албай, бири-бири менен мамиле кылууда өз эмоциясын башкара албайт да. Ошол нерсени башкаруу үчүн биз аларга багыт беришибиз керек. Биз сеники туура эмес, отур дебей, балким бир аларга да үйрөтүп, өзүбүз да үлгү болушубуз керек да. Сен ушул жериң туура эмес болуп калды, туура эмес болуп калды. Кел кийинкиде кичине башкачараак кылып мындай изденип көрчү. Кана тиги жактагы досумдукун айтканын угуп көрөлү деген сыяктуу кылып, эмоционалдык компетенттүүлүктү жоготуучу тапшырмаларды беришибиз керек. Төртүнчүсү маалыматтык санариптик. Карасаңар, санариптик деп кошуп атат. Жөн жерден кошпой эле азыр бүт маалыматтарыбыз баардыгы санарip болот да. Санарip азыр балага бир нерсе жазып кел десең да сөзсүз айтып атпайсыздарбы, чат-чат колдонуп атат. Интернет колдонуп келип атат, бирок ошол туурабы, туура эмеспи, анализдей албайт окуучулар. Ошол нерсеге үйрөтүшүбүз керек. Ал жактан туура маалымат алганды үйрөнүшүбүз керек. Жаман нерселер эмес, мына чыйымгы ошол. Алган маалыматтын туурабы, чыйымгы деп ой жүгүрткөн, санарип жагынан бир өзүн жоопкерчиликтүү сезген окуучуларды тарбиялашыбыз. Профилдик башкарууда ошол. Ушул төрт нерсе. Бул мамлекеттик стандартта төрт компетенттүүлүк. Ал эми предметтик компетенттүүлүк. Ушул мамлекеттик стандарт менен предметтик стандартты жакшы билип алсак эле сабагыбыз өтө мыкты болот да. Предметтикте канча бизде компетенттүүлүк бар? 3 компетенттүүлүк бар. Гептик өзү айтып турат, биз анын эмнесин үйрөтүшүбүз керек? Гей өз тилинде сүйлөй алгыда, дагы эмне кылышыбыз керек гептикти? Ал ошо эски сөздөрдү билиш керек, жаза билиш керек, тексттен ар түрдүү жанагындай стилдик катасы жок кылып текст түзө алыш керек. Бул жагы кайсы компетенттүүлүк? Гептик компетенттүүлүк. Андан кийинкиси тилдик. Тилдик өзү эле айтып турат, эмне сабактуу жазууга үйрөнүш керекпиз. Тыныш белгилер туура болгонун билиш керек. Жада калса жанагындай ар түрдүү жана интернеттен жазса деле, WhatsApp'тан жазса деле туура жазууга үйрөтүшүбүз керек аларды. Тилдик. Андан кийин үчүнчү компетенттүүлүк этномаданий өзү эле айтып атат биздин баалуулуктарыбызды. Баалуулуктарыбыз кыргыз тилчилерге эле керекти эмнегедир. Ошол баалуулуктарыбыз менен өстүрүшүбүз керек. Анткени арттагы тарыхыбызды билбесе, баалуулугубузду билбесе, кийин ошол Кыргызстанга салым кошкон окуучуларды тарбиялай албай калабыз да. Ошондуктан мына жеңил эле ушул компетенттүүлүктөрүн жакшылап карабалсаңыз, ичинде баалоонун түрлөрү бар. Баардык нерсе ошол 10 бетте бар да, баалоо, диагностикалык баалоо кандай деңгээлдер болот, репродуктивдүү деген эмне, продуктивдүү эмне, сабактарында ошону кандай пайдаланамын, өзгөчө мына улуулар билет, ал эми жаштар сиздер издениңиздер, жакшы иштегенге анткени биз агартуучубуз, ошол коомду агартып жатабыз. Ошол балдардын убалына калбай сабагыбызды мыкты кылып жүрүшүбүз керек да. Анан турмушта пайдалана алуу деп атабыз. Мисалы арызды өттүк бүгүн, арыз кандай жазылат? Түшүнүк кат кандай жазылат? Өттүк, эртең келип туруп мектепке барып, ошол кечип калды окуучу азыр түшүнүк кат жазчы десе жаза алыш керек. Эгерде ал жаза албаса, анда биз функционалдык сабактуулугу жана компетенттүүлүккө багыттап окута албай жатабыз деген сөз. Ошондуктан сабактарыбызда ушул нерселерди пайдаланалы. Анан ошол форумдагы жана